Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей кыршык каш кабактын ортосунда деп айтылат. Сактансаң сактайм деген кеп бар эмеспи элибизде. Биз болсо мына ушул балдардын сиздерге балдар аркылуу ушул куткаруучулардын кызматы азыркы учурда канчалык маанилүү болуп тургандыгы тууралуу маалымат берели деген чечимге келип, биздин студиябызга коногубузду чакырып отурабыз. Маалымат берип тааныштыра кетсек, Мелисбек Назарбеков Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын куткаруу кызматынын башчысы келип отурат. Кутман таңыңыз менен студиябызга куш келипсиз. Бүгүнкү таң деги эле сиздерде кандай башталат? Деги эле сиздердин жумушта кандай башталат? Негизи биздики эртең менен ушу балдардын жумушка келип, андан кийин ошо өздөрүнүн тиешелүү шаймандары ошолорду кабыл алып, биякта бизде нөмөт өтүп турат. Биздин кызматта ошолор өздөрүнүн керектүү шаймандарын, анын ичинен суучулдук шаймандары бар, жана ошондой эле авариялык техникалык атайын куткаруу шаймандары бар. Ошону кабыл алып, андан кийин ошол жумуштарга бөлүштүрүү менен башталат. Мынакей биз жогоруда белгилеп өттүк, ушул жай мезгили азыр сууга түшүү. Баягы күндүн аптабынан качып көпчүлүк шаар тургундары таза абада дем алып жайлоого чыгып, же болбосо көбүнчө эле ушул сууга баруу, эс алуу күндөрү айрыкча сууга барып, ушул сууга түшүп көптөгөн бир ушул сууга түшүп эле эс алып келе беребиз деген бир жакшы ой менен барышат, бирок мындай кокустуктар айттырбай келет эмеспи. Мына ушул учурда көбүнчө сиздердин кызмат бул учурда абдан бир түйшүктүү болот. Негизи эле канча кызматкер эмгектенет, азыркы учурда башталып калса керек, иш кандай жүрүп жатат, ушулар тууралуу айтсаңыз. Негизи азыр ошол абанын ысыгандыктан ошол баардыгы ошол эс алууга чыгып атышат. Эми азыркы учурда ошо кырдаал болуп чектөөлөр киргизгени менен да, бирок эми эс алуучулар эки жакка барып эс алгандар деле азыр уже көп боло баштады. Эми бул дагы эми күндүн ысыгынан да болуп саналат. Эми бизде көпчүлүк учурда жанакындай эле тоого барып эс алып атышат. Эми көпчүлүк учурда бизде ошо кооптуу деген жерлер бар. Бул болсо сууга түшүүдө жанакындай эле агым сууларды кооптуу болуп саналат. Жана ошондой эле айта кетсек, биз шаардын ичинде агып өткөн суулар бар. Бул болсо Чоң Чүй каналы болуп эсептелет. Бул шаардын аралап өтөт. Ошондуктан бул жер ар дайым кооптуу болуп саналат. Эмне дегенде, былтырга эле статистикага карасак, шаардын ичинен эле ушул ичка ушул агым суулардан 8 адам каза тапты. Анан азыркы учурда деле уже негизи эле жыл башынан баштап 2 ушундай случай катталды. Анын ичинен да ошол агым суудан болуп саналат. Анан ошон үчүн биз дайыма куткаруучулар жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошо кесиптештери баардыгы эле ошо адамдар ушу сууга барып эс аларда жанакындай ыңгайлаштырылган жерлерге барып түшсө деп биз дайыма айтабыз. Жана ошондой эле бул эми ыңгайлаштырылган деген жер деген бул болсо биринчиден ал жерде суу таза болуш керек. Жанакындай эле балыры жок, суунун астын билип анан сууга түшүш керек да, негизи эле биринчи эмеде. Анан бияктан биздин дагы ошо талабыбыз бул болсо ар бир ошондой көлмөлөрдө жана ошондой эле бассейндерде куткаруучулар болуш керек. Куткаруучулар бул атайын министрлик тарабынан окуу мөөнөттөрү бар. Аларды дагы окушат. Атайын суудагы куткаруучу деп атайын сертификат алышат. Ошол окуудан өткөндөн кийин алар болсо жанакындай эле сууга түшүүчү жайларда куткаруучу болуп иштей алат. Жана ошондой эле жанакындай эле сууда чөгүп кеткендин алдын алуу иштерин аткарышат. Негизи эле ушу сиздер тарабынан алдын ала профилактикалык бир ушул иштер жүргүзүлсө керек, Албетте, бизде өзүбүздүн дагы мерчемдер бар министрлик боюнча. Өзүбүздүн кызматта да ар мерчемдер бар. Бул жагы ошондой эле туристтик сезонго да даярдануу мерчемдер бар. Ошого ылайык негизи жанакы абалга ылайыкташып биз болсо ошо мектеп окуучулары менен да дайыма тез контактта болобуз. Бул болсо ошол жерлерде мурдагы учурларда ошол балдар менен тегиз карап, жана мектептерлерде камтычу элек. Ошону азыркы учурда эми мунун баары жанакындай эле онлайн ушундай каналдар менен өткөрүүлөр жүрүп турду.
бирок ошолор менен биз тез тыгыз иш аткарабыз. Болбосо ошондой эле мектеп окуучулар жана ошондой эле студенттер менен жана ошондой эле азыркы учурларда дагы болбосо жанакындай калк жанакындай кооптуу жерде жашаган жерлер болбосо жанакы айткандай эле агым суулар көп болгон жерлерде ошол жактагы эл менен жарандар менен ошондой алдын алуу иштерин жүргүзөбүз. Болбосо кандай иштер? Болбосо биринчиден жанакындай эле калк менен иштеп жанакындай сууга түшпөө үчүн жана ошондой эле жаш балдар, кичине балдар көзөмөлгө дайыма алынып турсун деп айтабыз. Эмне дегенде ошол жерлерде жанакындай эле кооптуу болуп саналат деп үстүдө айтып кеттим. Ушул жерде жанакындай жаш балдардын чөгүүсү дагы көп капталат. Ошондуктан биз дайыма ошо ата энелерин жана дайыма ошол кичине балдар ошол чоң кишилердин көзөмөлүндө болсо деп айтабыз. Жана ошондой эле ошондой алдын алуу иштери боюнча да биз дагы ушул ушундай китепчелерди берип турабыз. Бул жерде ошол сууда коопсуздук боюнча эрежелер бар, кандай жерде түшүш керек жана ошондой эле биринчи жардамдарды дагы кантип көрсөтүш керек. Ошол маалыматтар ошол китепчелерде камтылган. Бирок ушул мынакей негизи эле сиздерге байланышуу кандай? Жолдору, байланышуу жолдору. Кээде эми эл арасында болот да, баягы убагында келбеди деген бир кептер айтылат сиздер тарабына. Анан мындай ушу ачууга алдырган учурлар болот дегендей. Бул кырдаалдан кандай чыгасыздар? Эми мындай кырдаал, мындайча айтканда, катталган учурларда ар бир ошол жерде турган адам мүнөттөрү дагы аябай көп болуп эсептелет да. Бул баардыгы жанакындай эмоцияга алынат. Эми бул учурда биздик негизи эле атайын бирдиктүү нөөмөттүк кызмат бар. Бул 112 деген номер. Болбосо республика боюнча чалуулар болот. Жана ошондой эле шаардын ичинде дагы куткаруучулардын өзүнүн дагы телефон номери бар. Бул 161 деген номер. Эгерде жанакындай бир кандай гана кырдаалдар катталбасын, ушул номерлерге чалып эметсе, куткаруучулар барып, тез барып жардам бергенге дайыма даярбыз. Анан баягы айтышат эмеспи, ушул негизи кызматкерлерди окутуу, тажрыйба алмашуу, анан албетте техникалык дагы мүмкүнчүлүктөр жылдан жылга баягы заман талабына ылайык деп айтылып калбадыбы? Азыр бүгүнкү күн менен эртеңки күндү салыштырып болбойт дегендей. Ушундай бир өзгөчөлүктөрдү карап, сиздер да ыңгайлашып турушуңуздар керек болуп калат да. Бул тарабы кандай чечилет? Албетте биз куткаруучуларды дагы дайыма окутуп турганга аракет кылабыз. Бул биринчи учурда айта кетсек, бул бизде куткаруучуларды да атайын ушул суучулдар тармагына ошол жерге айтсак, анда болсо биз болсо ушул министрликке тиешелүү атайын куткаруучу даярдоочу мамлекеттик борбор да бар. Бул жакта да биздин куткаруучулар өздөрүнүн атайын нөөмөтү менен өздөрүнүн окууларын өтүп турушат. Жана ошондой эле суучулдарда кызматы бар. Бул мектепте дагы ошол куткаруучулар ошол жылдын башынан баштап эле жанакындай сууда ошол коопсуздук боюнча иштерди алып барып, жана болсо жаш куткаруучулар болсо аларды үйрөтүп, жана ошондой эле суучул куткаруучулардын классификациянын жогорулукту боюнча да иштерди аткарып турабыз. Бул жерде ошол эми жыл сайын ар кандай жанакындай заманбап деп айтып атабыз. Ошол ар кандай ыкмалар болуп калат. Ошону дагы куткаруучуларга үйрөтүп, жана ошондой эле окуу болуп аткан мезгилдерде ошолор тажрыйбада мындай дайыма колдонуп турабыз. Анан ошол тажрыйбада колдонуу менен анан баягы кандай таризде сиздер кабыл аласыздар да бул кызматка? Сиздерге ушул сиздерде иштейм, ушундай кызмат аткарам. Көбүнчө бул элдинге жардам берүү эң негизгиси, ушул жардам берүүнүн эң бир жакшы жолу болуп атпайбы? Ушул өз каалоосу менен мен каалайт элем деген киши кандай талаптарга жооп бериши керек? Биринчиден бул эми куткаруучу болуп, жанагы ыктыярчы болуп иштеген куткаруучулар да бар. Бул болсо ошондой эле жарандык ошондой активисттер да болуп калат. Булар болсо эми биринчиден эми сөзсүз сууда сиз иштешиңиз керек. Суу деген эми кооптуу жайда. Анан ошондуктан биз деле мындай адис катары айтат элек, эми биринчиден жанакындай эле суудан коркпош керек.
Суудан коркпой ошол сууга түшкөндү жакшы билиш керек, бул сүзгөндү жакшы билиш керек. Эмне дегенде адамга жардам берүү бул оңой нерсе эмес. Эмне дегенде адам деген сууда чогуп аткан кезде ал өзүн жоготуп коет, жана ошондой эле куткаруучу барган учурда аны дагы чогуу чөктүрүп салышы да мүмкүн. Ошондуктан ар бир ошол куткаруучу болом деген болсо, куткарып аткан киши дагы өзүнө ишениш керек. Эгерде ошондой учур болуп калса, эгерде бирөө ошол сууда чогуп аткан кезки болсо, ар бир ошол ыктыярчы болобу, ошол куткарам деген киши өзүнө ишенип, анан сууга кириш керек. Эгерде өзү сүзгөндү билбей, же болбосо өзүнө ишенбесе, анда болсо албетте жанында башка бирөөлөрдү чакырганга аракет кылыш керек. Эмне дегенде анын дагы өлүп калышы дагы мүмкүн да. Ошондуктан дайыма ошол биз айтат элек, ошол өзүнө ишенип жана куткарууга аракет кылыш керек. Бирок ошо куткарууга аракет кылып атканда дагы ошо чогуп аткан кишиге барып, аны болсо артынан кирип алганга аракет кылыш керек. Эгерде болсо, бирок көпчүлүк учурда дагы биз тажрыйбадан да көрүп калабыз, ар бир тиги ошол чогуп аткан киши дагы ал куткарып аткан кишини чогуп алып өкү болсо сууга түшүп аткан учур болуп калат. Бул кезде ал да өзүн жоготпой, куткарып аткан киши дагы өзү да суунун астына кирген учурда чогуп аткан киши дагы алыны бошоткон учурлар. Ошондуктан аны болсо, эгерде бул кезде ал уже өзүн жоготуп аткан киши болуп калат, жанталашып тартып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан суунун астына эле кирип эле, андан кийин значит бул кезде аны болсо уже түртүп жээкке чыгарганга аракет кылыш керек. Эмне дегенде биринчиден суу баратканда аны болсо мындай эс алдырганга аракет кылыш керек. Если болбосо, анда ошо суунун астынан эле аны болсо жанакындай түртүп жээкке чыгарганга аракет кылыш керек. Сиздер кандай баягы бир анализдерди жүргүзөсүздөр да? Мисалы үчүн бардыгы эле сууга барганда сүзгөндү билбеген адам дагы баягы сүзгөндү билбейм деп суунун жээгинде эле болуп, көп алыс кетпей дегендей өзүн бир канчалык бир деңгээлде сактайт да, жан таттуу эмеспи? Анан кандайча ушул чогуп кетүү баягы жолдоруна туш келип калышы мүмкүн да? Көпчүлүк учурда сиздерде кандай учурда катталат? Бул мындай учурлар көп эле катталат. Биринчиден ар бир жарандагы ошол сууга түшөрүнүн астына биринчиден жанакындай эле сууну билиш керек. Кайсы жерде сууга түшүп атат. Биз жанакы айтып аттык, ыңгайлаштырылган жерлер бул негизи эле биринчи бул жанакындай эле бассейн деп санап атабыз. Неден бассейнде да азыркы учурда талапка ылайык куткаруучулар болуп, алар болсо дайыма ошолордун көзөмөлүндө болот. Анан жанакындай эле биз куткаруучулар жок жерлер болуп калып атат. Ал жерге албетте биздин жарандар барып ысык болгондуктан түшүп атышат. Бул жерде биринчиден ошол жерин эле көрүп, суунун астында эмне жатат, аны да билиш керек. Эмне дегенде кээ бирлер жанакындай секирип сууга киргендер да бар. Ошондуктан бияктан травма алып, аяктан да ошол өзүнө жаракат алгандар да катталып калат. Ошондуктан ошол биринчиден ошол жер сууну билип, жерин билип, андан кийин сууга түшүш керек. Жана ошондой эле биринчи дагы суунун дагы температурасын дагы билиш керек. Негизи суу эгерде муздак болсо дагы, бул болсо жанакындай тарамыштардын дагы түйүлүп калышына дагы бир жол берет да. Ошондуктан аны карап биринчи түшөрдө өзүнө кичине мындай сергинип, суу менен көнүгүү андан кийин сууга түшүш керек. Негизи суунун температурасын ала кетсек, негизи 18 градустан төмөн болуш керек. Сууга түшөрдө да ошол эрежелерди билиш керек. Жана ошондой эле суу түшөрүнүн астына да 1,5 сааттан кийин, тамактангандан кийин 1,5 сааттан кийин деп да биз айтабыз, сууга түшүш керек. Жана ошондой эле шамал болбогон учурда. Жанагы эрежелерге да токтоло кетсек, негизи көпчүлүгү да жанакындай баллондор менен да түшкөндөр бар. Эгерде сууга түшкөндү билбесе, анда болсо баллон менен чөөрдүн астында жээкти эле түшкөн оң. Эгерде ал сүзгөндү билбесе, баллон алып кетип калышы мүмкүн. Анан эгерде баллон жараксызга келип калса, ал жерден ошондой чөккөн маалдар дагы катталган. Ошондуктан эгерде сууга түшкөндү билбесеңиз, андан көрөк жээкте эле көп кетпей, жээкте эле түшкөн оң.
биз азыр мына ушул мезгил ушу жай мезгилине келгендиктен улам ушул сууга көбүрөөк түшүү боюнча сөз кылып атабыз. Бирок сиздерде ушул куткаруучуларда баягы мезгил тандабай, ылгабай баягы куткаруу кызматы өз ишин улантып келет эмеспи? Мисалы үчүн кышында дагы эле бул нерсе токтобойт дегендей. Бирок ошол мезгилдерге алганда ушул кыш мезгили дагы бар дегендей эң оорураак салыштырмалуу кандай болот? Биздики кызмат сиз өзүңүз айткандай биздики ар тараптуу болот. Бул болсо биз жайды эле күтүп турбайбыз. Биз болсо жыл бою эле куткаруу иштерин жүргүзүп турабыз. Бул кышында деле жанакындай тоого чыгып эс алгандар деле бар. Тоодон деле жанакындай жыгылып, буттарын жаракат алып, же болбосо денесин жаракат алгандар көбүрөөк көп катталат. Аларга да биз куткаруу кызматы дагы тоо аймактарына да чыгып турабыз. Жана ошондой эле шаардын ичинде деле ар кандай кырдаалдар катталат. Бул болсо жанакындай эле жол кырсыктары бар. Жана ошондой эле тиги бөлмөлөрдүн жыгылып калышып тура албай калган учурлар болуп калат. Жанакындай эле жаш балдар калып калган учурлар болуп калат квартираларда. Ошолорду дагы жанакындай ачып, ичине кирип, аларды алып чыкканга да аракет кылабыз. Жана ошондой эле ар кандай жыгылып кеткендер болуп калат. Бул болсо люктарга жыгылып кеткен учурлар болуп калат. То есть шаардын ичинде билмеген менен куткаруу иштерин көп эле жасайбыз, аткарабыз. Жана ошондой эле дагы ошол мындай биз ал болсо жанагы аба ырайына деле карабайбыз. Эгерге сол жазыбы, күз болобу, жанакындай эле кайра эле суу агымдары ташкындагандан кийин деле жанакындай затоптор болуп калат. Ага деле чыгабыз. Ошон үчүн жайкы мезгилде ошол эми көпчүлүк учурда биз болсо бул белгилеп кеткенибиз, бул ар бир жанакы окуучулар дагы каникулга кетишет. Анан кезде жанакы ошондой эле ата энелердин көзөмөлүнөн дагы алыс болуп калышат. Неден ата энелери жумушка кетишет. Ал болсо жалгыз болуп калганда ошондо ар кандай мына шалакылык жасап жибериши да мүмкүн. Ошондуктан мындай учурлар көп катталат. Эми достор менен башка жака барып келели деп баргандар болуп калат. Эми биздин эреже боюнча дагы негизи 12 жашка чейин жаш балдар болсо жалгыз барып сууга түшүүгө негизи тыюу салынат. Мунун баары жооптулар болсо ата эне болуп саналат. Жана ошондой эле чоң көзөмөлдө болгон атайын ошол кишилер, туугандары болуш керек да. Ошондуктан жалгыз барып түшүүгө эми ал боюнча биз болсо ар бир жанакы местный органдар менен чогуу иштешебиз. Жана милиция кызматкерлери менен чогуу иштешебиз. Ал боюнча ушул эрежелерди жеткирүү боюнча дагы ушул мектепте дагы ошол жанакындай эле мектеп окутуучулар менен дагы ушундай иштерди карап турабыз. Жана ошондой эле жана бизде дагы атайын борбор бар. Бул жараны коргонуу тарабынан атайын окуулар болуп турат. Бул болсо атайын адистер дагы ошо жерме жер кыдырышып, айыл аймактарга барып, ал жерден дагы жанакындай ушул иштерди дагы аткарып турушат. Жана коопсуздук боюнча дагы. Коопсуздук болсо ошо суудагы коопсуздук, жолдо жүрүү коопсуздук, жана ошондой эле жанакындай табигый кырсыктан сактануу боюнча дагы ушул иш аракеттерди биздин кызматкерлер жасап турушат. Бизде билесиз, убакыт чектелүү. Анан баягы эл арасында эми ар кандай сиздерге байланыш үчүн ар кандай байланышат да. Мисалы үчүн кээ бирлери ушул даракка мышыгы чыгып кетсе дагы куткарып бер деген учурларга күбө болдук эле кезинде. Мойнуна бир туура эмес оюнчукту ойноп атып салып алып чыгара албай калгандарды куткарып бер деген учурлар болот. Барына аларды дагы сиздер баягы жеңил экен деп кош көңүл мамиле жасабай алуу үчүн дагы атайын убакыт бөлүп балдар барып жардам берип келгендерине бир учурда көп болгон күндөрүбүз болгон. Бир тарабынан күлкүлүү, бир тарабынан бир өкүнүчтүү учурлар деп баягы көзүң көргөндө таң каласың эмеспи? Анан сизге эркин микрофон берейин. Учурдан пайдаланып, мүмкүн биздин шаар тургундарына айтар кебиңиз бар чыгар. Эми ушул учурдан пайдаланып, ошо теле көрүүчүлөргө да, шаардын жарандарына да баарына ошо айтып кетчү нерсе бул болсо эми азыркы учурда ошол дагы эле кайталап кетким келет. Ушул жай мезгилинен ушул кооптуу деп биз санайбыз. Эмне деген ушул балдардын баары эле ушул жаш балдар, ушул мектеп окуучулары жана ошондой эле
студенттер да бар эле азыркы учурда бош болгондуктан дагы жанакындай эки жака жанакындай эс алынганга чыккан маалдар болуп калат. Ошол жерден өзүңөрдү дайыма карап жүрсөңөр деп айтат элем. Жаш балдар болсо ата энесин же болбосо чоңдордун көзөмөлүндө дайыма болуп, жаш балдарга дагы башка жаш балдарды дагы көзөмөлүнө алдырбай, өздөрү ата энелери дайыма көзөмөлдө болсо деп айтабыз. Эмне дегенде кээ бирлер ушул жаш балдарга дагы каратып коет, ошондо дагы дайыма андай учурлар капталып атат, ошондуктан ошого тыюу салынат. Жана ошону айтат элек, дайыма ошол суунун жээгине барганда дагы кичине болсо дагы ошол өзүнүн ата энесинен сурап суу жээкке барсын деп айтат элек да. Ошондуктан сактаныңыздар. Эгерде жанакындай учурлар катталса, жана айткан ошол 112 деген бирдиктүү кызмат бар. Ошого чалып өтсө, куткаруучулар дайыма жардам бергенге даярбыз. Бул байланыш номуру күн түн иштейт. Күн түн иштейт, албетте. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин шаар тургундарына болсо албетте жай мезгилинде жагымдуу эс алуу менен ушул бөөдө кырсыктардан сак бололу деп айтмакчыбыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирдеги биздин Кутман таң программасына ортоктош болуп жатасыздар. Биздин программабыз мындан ары улантылат.